Нью-Йоркто Бостон марафонунда жардырууга камынып жаткан 2 аял кармалды. Алар шаарда бир канча коомдук жайларды полиция мекемелерин кыйратууну көздөшкөн. Башкы прокуратуранын айтымында Асия Сидики жана Ноэль Валенсия жумушка орношуу менен бирге бир нече жерлерге жарылуучу затты орнотмокчу болушкан. Учурда бул тууралуу кылмыш иши иликтенди. Йемендин Чкалов аэропортуна экинчи учак келип конду. Анда Өзбекстандын, Тажикстандын, Кыргызстандын жана Украинанын жарандары болгон. Биринчи учак андан бир нече саат мурда 150-ге жакын адамды алып келген. Йеменден эвакуацияланган кишилер Орусиянын жана башка өлкөлөрдүн жарандары болушкан. Эске салсак, учурда Йеменде бийликке каршы баш аламандыктар дагы да уланууда. Түрк бийлиги Сириянын аймагына кирүүгө аракет кылган Улуу Британиянын 9 жаранын колго түшүрдү. Кармалгандардын баары бири-бирине тууган адамдар экени аныкталды. Алардын бирөөсү Рочдейл шаарынын муниципалдык кеңешинин мүчөсү Шакил Ахметтин уулу экени тастыкталган. Анын айтуусунда 22 жаштагы уулу Вахид Бирмингемде практикада болчу. Эгер уулумдун радикал күчтөргө кошулууга аракет кылганын билгенимде, бийликке өзүм кабарламакмын дейт.